Саламатсыңарбы? Эртеңки өлкөбүздүн келечектери. Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе балдар, кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Биз мурунку сабакта жеңелердин кыз узатуудагы кошогу тууралуу маалымат алганбыз. Үйгө тапшырма турмушка чыгып жаткан кыргыздын кыздарынын кийимин сүрөттөөнү бергенмин. Азаматсыңар. Ар бириңердин сүрөттөө жөндөмдүүлүгүңөрдү көрдүм. Бүгүн болсо 94-беттеги арман ырларын өтөбүз. Бүгүнкү күн бугу айынын 8-и. Сабагыбыздын максаты жаңы тема боюнча түшүнүк алабыз. Жокчулук боюнча суроолорго жооп беребиз. Шүгүр кылууга, муктаждарга жардам берүүгө умтулабыз. Сабактын тиби жаңы теманы түшүндүрүү. Арман ырлары. Теңсиз турмуштун айынан жаралган кайгы муңдуу чыгармалар. Арман ырлары өзүнүн тематикасы, мазмуну жагынан ар түрдүү. Балдары көп, жумушу жок отурган жокчулуктун арманы. Балдары карабай, бараарга үйү жок карыларыбыздын арманы. Байларга жалданып, коюн кайтарып, оокат кылган койчунун арманы. Төркүнүнө жетпей, зомбулук көргөн кыздарыбыздын арманы. Бир гана көзүм эле көргөндө башка эч нерсенин кереги жок деген азиздердин арманы. Ичкиликтен, кырсыктан же оорудан улам ата-энесиз калган жетимдердин арманы. Күйөөсү каза болуп, балдарын бага албаган жесирлердин арманы. Жана башка армандар кирет. Ошондуктан, балдар, баарыңар шүгүр кылып, ушундай армандуу инсандарга жардам бере турган акылдуу, ыймандуу, күчтүү балдар болгула. Азыр болсо балдар, бизге берилген жокчулуктун арманы ыры менен сабагыбызды бышыктайбыз. Жокчулуктун арманы. 5 ай чыктуу кызыл тон, кийгизбедиң жокчулук, безелентип боз жорго, мингизбедиң жокчулук. 6 ай чыктуу кызыл тон, кийгизбедиң жокчулук, алчаңдатып боз жорго, мингизбедиң жокчулук. Карагандуу, кайкы жол, коңдурбадың жокчулук, каршы алдымдан сен чыгып, оңдурбадың жокчулук. Бетегелүү, сары жон, коңдурбадың жокчулук, бет алдыман сен чыгып, оңдурбадың жокчулук. Карыганда кызыгы не ошонун, кор болбой эле жатып калып төшөктө. Көз каранды акыбалдан коркуп, 90 жашка тоголотуп жеткирсин. Тоготпостон жумуш жасап кечкирсин. Алдуу күчтүү бойдон бар бегиме, бейишинин көлдөрүнө чөмтүрсүн. Керек эмес маанисиз кайрактар. Айтыңыздар, ырда болсо айыптар. Баалап жашап тирүүлүктө жүрөлү. Баа жетпеген балдар биздин байлыктар. Анда эмесе балдар, сабагыбызды тема боюнча берилген суроолорго жооп берүү аркылуу жыйынтыктайбыз. Биринчи суроо. Жокчулук деген эмне? Экинчи суроо.
Кандай адамдар жокчулукка туш болот? 3-суроо. Алар эмнеге арман кылат? Өз оюңарды жазасыңар. Акылдуу окуучуларым, эми болсо үйгө тапшырма алабыз. 1 тапшырма. Төмөнкү сөздөрдүн антонимдерин жазасыңар. 2 тапшырма болсо жогорудагы жокчулуктун арманы ырын жаттап мага жөнөтөсүңөр. Урматтуу менин аракетчил окуучуларым, силер менен коштошоор алдында өзүмдүн 4 сабырымды арнагым келип турат. Наристе үнү жаңырса, мектепке балдар барышса, армандуу элдер жок болот, силердей жаштар турганда. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман тургула.